Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Жылқы көрмандары, туғандар, адаттағыдай эле Бишкектен чыгарылышыбыз башталды. Бүгін 15 ноябрь 2024 жыл. Мондай кулундар, эркек кулундар келип түштү. Бир фура. Азыр бир фура келип түштү. Породалар кандай, кайсы жактан келген, бар жогун Бакай деген байкебиз өзү маалыматын так жеткирип берет. Арасында жакшы породалар, жеңилдери бар деп жатат. Азыр маалыматты бирден алып жеткирели. Туғандар, маалымат алууну баштайлы. Бакайке бирак келип эми бул кулундар качан келди? Ошол жөнүндө маалымат айтсаңыз. Келгенде канча болду шеп буларга? Assalamu alaikum. Келгенине бүгүн 3 күн болду. 3-чү күн, 2 күн карантинде турду. 2 күн карантинде турду. Ростовдон келди. Катыраак эле сүйлөбүз. Ростовдон, булар эркек ургачы кандай булар? Баары эркек 19 баш. 19 баш. Баары эркек кулундар, Ооба, аталар бардыгы данчак. Аталары Жана марлаш бир үйүрдө барчы. Бир үйүрдөн негизи тандалып алынгандарбы? Бир ай ошакта туруп тандалып келди ошакта. Данчак будон деп калыңыз эми азыр анча-мынча араларынан көрсөтөлүчү. Кайсылар данчак мисалы? Так. Мыналар данчак. Но данчак, монсе. Но Кашкачы, но Кашкада данчакпы? Ол да ошо будон данчак аралашты буларчы барачы. Мына Кашкаларды көрүңүздөр. Адамдар өздөрү келип сындап. Өздөрү баа берет десеңиз, Алып кете беришет өздөрүчү. Жагыңар мына 3 күн болуп туруп, тайлар бир аз. Месли кулундардан чоңдук кылат го жакшы. Азыр элдин баары эле сапат койду, ошол жактан көп ташып атат, Ооба. Булардын эми ата энелеринин бойлору канчага чейин эми чоң эле жылкыларбы? Эми чоң 1.65тен өйдө го дейм. Атасы 1.70 барат данчак. Жакыныраак келиңиз да, мына Кашка мына шоколад свет бул породасы кандай окуп атат мына шоколадтын. Мен алдындагы. Апаларында көбүнчө будион бар экен. Будион көбүрөөк ба? Будион көбүрөөк экен. Анан айгырды данчак коюптур. Мына шоколадты көрүңүздөр, негизи азыр мына эмеге 5 кашка экен бул мына шоколад, Буттары эле булганып калыптыр. Негизи мына бойлорун ченеп көрбөдүңүзбү? Жок, бойлорун карманга кармат электен бул, Электен булар, бош эле келишти. Жануарлар, көрүңүздөр. Жигит ары бери чуатып көрсөтө берем. Бул жака бир айдап жануарына. Байкап көрүңүздөр. Көбүнчө эле энелери будионский экен. Арасына мына жерделер жүрөт. Шеп мына карагер, каралар булар кандай порода болуп калат? Ошол эми будион жака көбүрөөк неме болгонбу дейм да? Жакыныраак келиңиз. Эне жагына көбүрөөк будион. Эне жагына көбүрөөк экен, Булар ошондо буйруса жанагындай Россиянын полутяж, тяж андай жок, Жок, ондой жок канындачы буларда. Жакыныраак келиңиз. Булар ошондо бар жогу спортивный багытта болобу? Ооба, спортивный, булар бар. Жүгүрө турган. Колдорунда эч пайпак сайпагы жок, баары. Жүндөрү жок, мына. Көрүңүздөр, жылкыларды мына көрүңүздөр. Буттарында тяж жок. Чуркай турган негизи спортивный типтеги жылкылар экен. Бул жагын байкебиз өзү тактап деле айтып жатат. Көбүнчө эле будион, данчак. Мына ушундай тайлар бул Бишкектин совхоз Фрунзе айылына келип түштү. Бүгүн 15 ноябрда. Мына жануарлар. Бут колдору таза келдиби? Таза. Буттарында кемчиликтери жок, Жок, баары жакшы. Жакыныраак да бир чуатып. Бул жака бирден чуай кете берсин. Мына оң жагыма кое бериңиздер. Бирден акырындан бир көрсөтөйүн, бир жакшылап. Сиздер дагы данчак будион издегениз болсо келип көрүңүздөр. Мына кулундардын жакшы мыктыларын алам десеңиздер, Бакай байкебиздин номерин азыр жазып, сеналар бар жок айтылат. Мына Кашкасын көрүңүздөр. Кашкасы бар экен жакшыраак. Кое бер, ошол жака кете берсин. Мына элдерге да мына алыстан көрсөтө берели. Бүт эркек жылкылар, эркек кулундар дешим. Мына жануар. Ичип жештери туугандарына кулундар азыр бир аз кыйналып, азыр эмне берсиңер ошону жейм деп турган кез экен. Ден соолуктары таза бу жануарлардын. Таза, Кудай кааласа баардыгы. Бу тоолдору бар жок, Мына кашкалары өзгөчө болуп турат экен. Эми бу данчак будионду алып келгениз эмнеден себеп болуп атат буларды? Эми азыр бардыгы эле Кыргызстанда будион данчак жакшы кетип атат го. Адамдар баары эле ошого басым көп болуп атат, будион данчакка. Булака булар ошондо
аламанга же 5-5ке кайсы чана көп чыгып атат булар видеодан чактар. Жылкынын жаман болбойт, баары эле жакшы го. Тарбиясынан балууда. Мына тарбиясын тугандар көрүңүздөр. Негизи бул будион данчактар, бул жеңил желпи болуп атат. Негизи 5-5 аламан баары жок жагына чыгып, ошого спортивный багытта деп элдиге басым кылган себеби бирден бири ошондой себеп болуп жатат мына. Азыр бул жака азыр чубатайлы дагы анан басым сурайлы. Чу жаныбар. Жакыныраак келип эми булардын баштапкы баасы, анан бунун баасы кандай болот, бирденби же оптонбу, ошол жөнүндө айтыңыз эми. Оптом дагы сүйлөшөрөз, бирден болсо ушу 100дөн 150ке чейин тандап. Тандаган, Ооба, тандоо баалууда. 100 мына 100 миңден 150 миңге чейин экен. Мына содасы болот экен, калганы оптом болсо оптомго дагы дүң баага сүйлөшөт экен мына экөөбүз. Көрүңүздөр, ар бир жылкы чыкканда мондай лайктан бармакчаны басып, видеого класстан жирный басып туруңуздар. Подписаться да басып туруңуздар, просмотрго жакшы эле болуп атат. Мына урматтуу биздин катталуучулар, бүгүнкү чыгарылышыбыз ушу менен жыйынтыктайбыз. Мен сурабай калган маалыматтарды тайлардын ээсине чалып өзүңүздөр дагы тактап сурайсыздар мына. Бүгүнкү 19 баш кулун. Эркек кулундар жандар.